мен көптөн бери кыялданып жүргөм, айыл үчүн, айылдагы жаштар үчүн кандайдыр бир жаңылык, бир нерсени киргизгим келген. Анын негизинде биз жаштар медиа борбору аттуу өзүбүздүн долбоорубузду жазып, бүгүнкү күндө ишке киргизип иштетип аткан учурубуз. Проонун каржылоосу менен биздин Добуш коомдук фонду окуу уюштуруп, ошол окуулардан өтүп келип, биз ал окууларда долбоор жазганды үйрөндүк. Окуучуларга тийгизген таасири бул жерде баягы өзүнүн оюну кеңири айта албаган, түбүндө окуучулар өзүнүн оюнун кеңирин айтканга үйрөнүштү. Бул долбоордун дагы бир өзгөчөлүгү кыздарды санарип ыкмаларга тартууга көмөктөшүп жатабыз. Бул дагы болсо биздин бир ийгилигибиз деп ойлойм. Жаштар медиа борборуна келелектен мурда кичине тартынчаак болчумун. Көп адамдардын арасында сүйлөй албайт болчумун. Азыр болсо кеңири сүйлөп, өзүмдү жеке оюмду кеңири айта алатындай болдум. Анткени мен биринчи жолу камераларды кармап үйрөнгөнүмдө мен сездим, канткенде мен өзүмдүн ой пикиримди кантип айтам, жеткирем. Буну бизге өзүбүзгө өткөн мугалимдер дагы жардам берди. Азыр ушинтип кеңири сүйлөдү үйрөндүм десем да болот. Келечекте Кыргызстан менен башка мамлекеттердин ортосунда мамилелерди бекемдейм деген кыялдарым бар.